Саламатсыңарбы? Машинанын үйрөнүүсүнө арналган темабызды бүгүн 4-чү сабак менен улантабыз. Бышыкталган үйрөнүү темабыздын темасы, машинанын үйрөнүүсү темасында бул пат тема же болбосо астыңкы тема десек де болот. Машинанын үйрөнүүсүнүн ичинде бышыкталган үйрөнүү темасына бүгүн токтолобуз. Мындан алдын машинанын үйрөнүүсүнүн негизинде иштеген 3 түрдүү үйрөнүүгө, мындан алдын 2 түрдүү үйрөнүүгө токтолдук элек. Бүгүн 3-чүсү, эсиңиздерге сала кетейин, көзөмөлдөнгөн үйрөнүү жана көзөмөлсүз үйрөнүү. Азыркы сабагыбыз болсо, ушу көзөмөлдөнгөн үйрөнүүдөн кийин көзөмөлсүз үйрөнүүдө бир тренд пайда болду эле дедик элек. Көзөмөлдөнгөн үйрөнүүнүн өзүнө таандык бир канча кемчиликтери бар эле. Ошо белгиленген маалымат менен гана иштейт эле. Белгиленбеген маалыматты иштетүү боюнча кийинчерээк көзөмөлсүз үйрөнүү принциптери иштелип чыкты. Анан акыркы мезгилдерде өзгөчө маалымат иштетүү, машинанын үйрөнүүсүнүн негизинде маалымат иштетүү жаатында, тармагында бышыкталган үйрөнүү деген жаңы бир түшүнүк пайда болду. Бул акыркы мезгилдерде бир трендке айланып баратат десек болот. Анткени биздин жашоодо болуп жаткан окуяларды имитациялоо жагынан, башкача айтканда, жалпы интеллекттин ортого чыгышында же болбосо кишинин интеллектине, адамдын интеллектине окшош интеллектти үйрөтүүдө бышыкталган үйрөнүүнүн принциптери тагыраак иштеп жана жакшыраак жыйынтык берип аткан учуру. Адегенде дайым эле баштагандай бир аныктама менен баштайлык. Бышыкталган үйрөнүүнүн англис тилиндеги Википедияда аныктамасы мындайча келет экен. Бул акылдуу агенттердин сыйлыкка жетүү жолун максималдуу жогорулатуу үчүн чөйрөдө кандай иш-аракеттерди жасаш керектиги менен байланышкан машинанын үйрөнүү түрү. Эми бул жакта негизги ачкыч сөздөргө көңүлүңүздөрдү бурайын. Акылдуу агент бар сөзсүз түрдө, жасалма интеллектте акылдуу агент бул иштин баарын аткарып жаткан объект дейли. Сыйлыкка жетүү, андан тышкары ушу сыйлыкка жетүү жолунда иш-аракеттеринен максималдуу түрдө пайда чыгаруу жолун издейт десек да болот. Эми көбүн эсе бул үйрөнүү принциби биздин күнүмдүк жашоодо болуп жаткан, биздин адамдын жашоодо болуп жаткан окуяларына да окшошуп кетет. Ошон үчүн reinforcement learning англисчесинде бышыкталган үйрөнүү көбүнчө биздин жашоодо биз үйрөнгөндөй эле машинанын үйрөнүүсү деп дагы атап кетишет. Муну эми жакшыраак түшүнүш үчүн баягы эле эсиңиздерде болсо, жасалма интеллект темасында да буга кеңири токтолгонбуз. Агент жана чөйрө, акылдуу агент жана чөйрө темасы. Акылдуу агент чөйрө менен бир алака түзөт. Анан бул алакадан, чөйрөдөн кандайдыр бир кайра жооп алат. Анан ошол жооптун негизинде өзүн өзү үйрөтүү же болбосо тажрыйбасын кеңейлетүү иштерин жүргүзөт. Агент өзү бышыкталган үйрөнүүдө иш кандай жүрөт? Бышыкталган үйрөнүүдө агент өзүнүн кандайдыр бир иш-аракеттин чөйрөгө өткөрүп көрөт, адегенде эч нерсени билбей туруп эле. Андан кийин мындай деп дагы чечмелесек болот. Өзүңүздөрдү бир караңгы бир бөлмөнүн ичинде элестетиңиз. Албетте караңгы бөлмөдө өзүңүздү бир иш-аракетке өткөрүш үчүн адегенде бир кадамыңызды таштап көрөсүңүз. Андан кийин кадамды таштагандан кийин чөйрөдөн кайра сизге бир жооп келет. Башкача айтканда бир акыбал. Кадамыңызды таштадыңыз, кадамды таштагандан кийин мага эч нерсе болгон жок, демек кийинки кадамымды таштасам болот экен деп чөйрөнү тааныганга аракет кыласыңар. Караңгы, эч нерсени көрбөйсүз, ар кайсыл жекти кармалап көрөсүздөр. Анан ошо кармалап көргөндө сиз ушу караңгы бөлмөдө кандайдыр бир бул жакта бул бар экен, бул жагы жумшак экен, бул жагы катуу экен деп бөлмөнү тааныганга аракет кыласыз. Ошондой эле агентти биз караңгы бир
чөйрөгө салып койгондо ал адегенде бир иш аракет кылып көрөт. Анан ал иш аракеттин натыйжасында чөйрөдөн бир кайрадан бир маалымат алат. Бул ошол акыбалы тууралуу кийинки жасай турган иш аракети үчүн бир акыбал алат. Же болбосо бир нерсе жасаса, эгерде бул жасаган иши жакшы бир натыйжа берсе, анда сыйлык алат. Эми биздин жашоодо дагы көбүнчө үйрөнүү иштерибиз же болбосо бир нерсеге максатка жетүүдө көбүн эсе ушул эки принцип менен иштейбиз же болбосо иш аткарабыз десек деле туура болот. Көбүн эсе иштерибизди кандайдыр бир сыйлыкка жетиш үчүн ошо сыйлыктын санын, сыйлыктардын көлөмүн көбөйтүш үчүн иш аракеттерди жүргүзөбүз. Анан мында деле акылдуу агенттер иш аракетин чөйрөгө жүргүзөт дагы ошол чөйрөдөн кайра келген акыбал же болбосо сыйлыкты иштетип, андан кийинки демекки мен мындан кийин бул иштерди аткарсам ушундай бир натыйжа чыгат экен деген бир модель түзөт дагы, ошол моделдин аркасынан иштеп баштайт. Эми бул жакта негизги бышыкталган үйрөнүүдөгү сөздө бышыкталган деген сөздү эгерде чечмелей турган болсок, кандайдыр бир тажрыйба менен келген окуяны же болбосо кандайдыр бир иш аракет менен келген тажрыйбаны ар бир кадам сайын бышыктаганы үчүн өзүнүн чөйрө тууралуу билимин же болбосо биз каалаган ошо модельди эмне жаатта иштете турган болсок, ошол жааттагы билимин учур өткөн сайын, иш аракет өткөргөн сайын өзүнүн билимин, тажрыйбасын бышыктаган соң бир натыйжага жетип жатат. Ошондуктан бышыкталган үйрөнүү деп атап келебиз. Эми көбүн эсе бул биздин жашоодо мисал бере кете турган болсок, мисалы балдар чөйрөдө болуп аткан окуяларды маалыматын же болбосо чөйрө таануусун алар дагы бышыктап, мисалы бир нерсенин ысык экенин көрмөйүн, ата энеси ооба ысык тийбе дейт, бирок сөзсүз түрдө өзү барып кармап көрүш керек. Кармагандан кийин анан ысык экенин көргөндөн кийин мындан кийин бияка мен келип колумду койсом, демек мага бир зыян тиет экен деген бир чечим чыгарат. Бул ошол тажрыйбасын бышыктаган болот. Кийинки кадамдарында бул ысык мешке колун узатпайт, же болбосо тийбегенге аракет кылат. Бул ушул чөйрөдөгү акыбалдар тууралуу өзүнө баланын кадимкидей эле үйрөнүү принцибинде колдонулгандай эле машинада дагы акыбалды түшүнүү, мен бул кадамды жасасам мага мындай бир зыян тийиши мүмкүн, же болбосо мен бул кадамды жасасам мени бир сыйлыкка алып келиши мүмкүн деген эки түшүнүк менен иштейт. Ошондо акыбалды түшүнүү жана ошо сыйлыктардын санын көбөйтүү же болбосо сыйлыктан бул жактан максатыбыз бир жыйынтыкка жеткирүү. Анткени машиналардан биз эмнени каалайбыз? Бизди бир жыйынтыкка жеткир, бир маалыматты иштетүүдө же болбосо бир ишти аткарууда жакшы бир жыйынтыкка жеткир деген бир максат коебуз машиналарга. Ошол эки ишти аткарып жатып бышыкталган үйрөнүүдө эки функция ишке ашырылат. Ошол акыбалды түшүнүү, чөйрөнү түшүнүү жана чөйрөдөн эгерде бир нерсени жакшы аткара турган болсо сыйлыктардын санын көбөйтүү. Бул дагы биздин адамдын жашоону түшүнүүсүндө, жашоодо өзүнө жер табуусунда модель чыгарууда кандай биз бул принциптерди колдонсок, машинага дагы максималдуу түрдө ушул принциптерди үйрөткөнгө аракет кылып атабыз. Андыктан бышыкталган үйрөнүүнү адамдын интеллектин имитациялоодо эң жакын үйрөнүү методикасы катары кабыл алсак да болот. Дагы бир мисал бере кетелик бышыкталган үйрөнүүнү жакшыраак түшүнүш үчүн. Эми көбүн эсе азыркы мезгилге чейин бышыкталган үйрөнүү модельдери оюндардын негизинде иштелип кетти, иштелип бир натыйжага жеткирилди. Бул жакта мисалы оюнда сиздер көргөндөй сары айлампа менен, сары тегерек менен берилген бир каарманыбыз
эмне кылыш керек? Бул аянтчанын ичеринде берилген ак чекиттердин баардыгын жеш керек. Башкача айтканда сыйлыгы ошол. Жеген сайын упайы көбөйөт. Максаты максималдуу түрдө ушул упайларды жеп, анан бул жакта эки көздүү көрүнгөн жаныбарларга туш келбегенге аракет кылыш керек. Анткени туш келип калса жаны жанат, оюнду кайрадан баштаганга аргасыз болуп калат. Андыктан бул жакта эки нерсе бар. Ошол акыбалды түшүнүп туруш керек. Кимдин каякта келатат, эмне болду? Акыбал дегеним мисалы ошол жаныбарга туш келбеши экеним деген өзүнө бир чечим чыгаш керек. Анан ак чекиттерди жешим керек экен дегенде, ошондо бул сары түстүү каарманыбыздын 4 гана багыты бар. Өйдө ылдый, оңго солго жыла алат. Эми ушуну модельди биздин бышыкталган үйрөнүү принциби менен машинага ушул оюнду ойногонду үйрөткөнү аракет кылабыз. Анан эгер натыйжада машина бул оюнду үйрөнгөндү, ойногонду тагыраак айтканда үйрөнсө, натыйжада баардык ак чекиттердин баардыгын жеп, жаныбарларга туш келбестен упай санын максималдуу бир даражага жеткирсе, демек машина бул оюнду үйрөндү, башкача айтканда өзүнүн тажрыйбасын бышыктады, биз каалаган натыйжага жетти десек дагы болот. Анда эмесе, кымбаттуу көрөрмандар, Демис Хасабис деген бир жигит менен сизди тааныштыра кетейин. Демис Хасабис деген жигит негизи жаш эле жигит, жаңылбасам 74-75 жылкы, Англияда төрөлгөн. Азыркы учурда өзү Лондондо жашайт. Бул жигитибиз Демис Хасабис DeepMind деген бир компаниянын негиздөөчүсү. 2010 жылдары бул компания негизделет. Анан бул жигиттин өзгөчөлүгү, эми акыркы мезгилдерде өзгөчө машинанын үйрөнүүсү, терең үйрөнүү жаатында эң алгылыктуу, эң жыйынтыктуу иштерди аткарып келатат десек дагы туура болот. Бул жигиттин өзгөчөлүгү акыркы 2013 жылы терминологияга Deep Reinforcement Learning деген түшүнүктү киргизет. Бул тереңдетилген бышыкталган үйрөнүү. Эми азыркыга чейин бышыкталган үйрөнүү болуп келсе, 2013 жылы бул жигит Демис Хасабис деген жигитибиз тереңдетилген бышыкталган үйрөнүүнү киргизип, анан ушунун негизинде бышыкталган үйрөнүүнүн канчалык деңгээлде бир жыйынтык берерин, биз күтпөгөн жыйынтыктарды дагы берерин далилдеп, өзүнүн программалары менен, моделдери менен көрсөтүп келди. Андыктан кийин 2015 жылдары жаңылбасам, DeepMind компаниясын Google кыйла жогору көлөмдөгү суммаларга сатып алды. Анткени бул жакта бул DeepMind'ин ортого чыгарган ушу тереңдетилген бышыкталган үйрөнүү моделдери келечекте көп нерсени чече турган деңгээлге ээ экенин Google'дагы адистер көрүп, бул компанияны сатып алышты. Бул жигиттер эмне кылды эле, эмне менен Google'дун мынчалык көңүлүн алышты? Бул компания эң биринчилерден болуп 1980 жылдары популярдуу болгон оюн консолдору, кийинчерээк биз азыр колдонуп жүрбөйбүзбү? PlayStation бар, Nintendo бар, бул эми акыркы үлгүлөрдө 1980 жылдары Америка Кошмо Штаттарында, өзгөчө батыш мамлекеттерде кеңири тараган оюн консолу бар эле, аты Atari. Бул 8 бит негизинде, башкача айтканда, эми ошол замандын компьютер эсептөө күчү ошончолук болгон үчүн кадимки эле ошол мезгилдеги телевизорго байланып, кийинчерээк Dendy деген пайда болду, андан кийин Sega пайда болду, Nintendo пайда болду. Ошолордун эң алгачкысы Atari оюну, бир 50ге жакын оюну бар эле. Ошол бирок оюндары абдан жеңил. Графикасы дагы абдан ошол убакыттын графикасы. Оңго солго ылдый өйдө гана жылуу менен кандайдыр бир максат көздөлөт. Оюндарда көбүнчө ошондой бир мазмун камтылган. Анан
бул оюндун негизинде кийин бул оюндарды ошондой reinforcement learning дегенибиз, бышыкталган үйрөнүү принциби менен машинага өзү ойноп үйрөнгөнүн үйрөтүштү дагы бир жыйынтыкка жетишти. Кандай бир жыйынтыкка жетишти, муну дагы видео менен бул жакта сиздерге бөлүшөйүн деген максатым бар. Breakout деген оюн бул ошол Atari'деги эң жөнөкөй оюндарынан бирөө. Балким ойноп көрсөңүздөр керек. Бул жакта сиз көргөндөй оюнда эмне максатталат? Ортодо бир сызыкча бар. Бул сызыкча менен топ бар. Сызыкчаны оңго солго гана жылдыра аласыз. Анан топту мүмкүн болушунча жерге түшүрбөш керек. Эгерде жерге түшүп калса, жаныңыз жанат. Ошондо 5 жан берилет. 5 жан бүтүрбөстөн сиздер көргөн могу кирпичтерди же болбосо төрт бурчтуктарды дейлик, түстүү болгон төрт бурчтуктарды максималдуу түрдө жеп бүтүрүш керек. Анткени тийген сайын ошондо жеген болуп эсептелинет. Оңго солго гана жылдырганга мүмкүнчүлүк бар. Келиңиздер, анда мен бул жакта видеону ачайын. Ошол видеонун негизинде эмне болду эле, кандай болду эле, ошого дагы көңүлүңүздөрдү бөлүп кетейин. Видеонун негизи үнү жок, мен комментарий берилейин. Биринчи, бул оюнга бышыкталган үйрөнүү моделине бул оюнда эчтеке айтылбайт дагы, жалгыз гана пикселдер тууралуу маалымат берилет. Ошондо негизи машинанын үйрөнүүсү модели бул жакта бул сызыкчаны оңго солго жылдырыш керек экенин дагы өзү түшүнүш керек. Анан оюндун мазмунун түшүнүш керек. Анан ошонун негизинде мисалы 100 итерация башынан кайра баштайлык. Бул жакта 100 тренинг эпизод дегени ошол 100 жолу итерациядан үйрөтүү процессинен өткөндөн кийин оюндун мазмунун бир аз түшүнүп, оңго солго бул сызыкчаны жылдырганды үйрөнүп жатат. Сиздер байкагандай, бирок кээ бир учурдарда дагы эле түшүрүп койгон учурлары кездешип атат. Топту түшүрүп, демек топту андан кийин 200 итерациядан кийин 200 итерация аяктагандан кийин сиздер байкагандай ары бери жылдырып, оюндун мазмунун жакшыраак түшүндү, бирок дагы эле түшүрүп жатат десек болот. 400 итерациядан кийин оюндун мазмунун толук түшүндү, дагы топту такыр жерге түшүрбөгөнгө аракет кылып жатат. Түшүргөн да жок десек да болот. Бирок бул жакта at this point деген бул дагы текст менен берип атат. Бышыкталган үйрөнүүнүн эмнеге кандай жетишкендиктерге жете алат деген бир түшүнүктү берүү үчүн бир нерсе болот. 600 оюндан кийин көп нерсе ушу илимпоздор муну кийин бышыкталган үйрөнүүнүн потенциалын ушундан кийин сездик десек болот. Сиздер байкасаңыздар, эми оюндун мазмунун түшүнүп алгандан кийин бышыкталган үйрөнүү модели эмне кылып жатат? Сиздер байкасаңыздар, сол тарапта өзүнө бир стратегия иштеп чыгып атат. Сол тараптан туннель казып алып, мен бул топту дуалдын аркасына ыргытып койсом, өзү эле жеп бүтүрөт экен деп, сиздер байкасаңыздар, мына туннелдин аркасына топту салып койду, кайра салат топту. Бул азыр учурда киши эмес, машина ойноп жатат бул оюнду, ошол модель ойноп жатат. Ошол бышыкталган үйрөнүү принциби менен иштеген модель. Бул эмнени көрсөтүп жатат? Демек ки, бышыкталган үйрөнүү принцибинде иштеген модельдерибиз жалгыз гана ишти үйрөнбөстөн өздөрүнө тажрыйба топтоп, стратегия ойлоп тапканга дагы мүмкүнчүлүгү бар экенин көрсөтүп турат. Анан кийинчерээк бул компания ушул оюндагы тажрыйбасын адамзаттын эң эски тарыхтагы оюндарынан бирөө болгон Go оюна дагы алып келет. Дагы кореялык 9 данга ээ, азыркыга чейин дүйнөлүк абсолюттук чемпион Ли Седоль деген гроссмейстер менен оюн ойнотот. Дагы
4-1 эсеби менен жеңишет. Бул тууралуу атайын документалдуу даректүү тасма да тартылган. Сиздерге кийинчерээк шилтемесин дагы бөлүшөм. Бул даректүү тасманы сөзсүз түрдө көрүп коюңуздар, анткени абдан кызыктуу. Жасалма интеллект машинанын үйрөнүүсү тууралуу терең түшүнүктөрдү, же болбосо мындан кийин бул биздин жашоодо машинанын үйрөнүүсү кандай жаңылыктарды алып келет, эмне мүмкүнчүлүктөр бар тууралуу кенен маалымат алсаңыздар болот. Ушуну менен бышыкталган үйрөнүүгө арналган сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө.